Assalamu алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кутмандуу кечиңиздер менен. ЛТРде Билерман Орду интеллектуалдык оюнунун кышкы серияларынын финалдык туру. Ушул учурдан пайдаланып, мен ушул биздин оюнду көрүп жаткан бардык телекөрүүчүлөргө, Билерман Орду клубунун мүчөлөрүнө жана биздин көрөрмандарга клубтун атынан ысык салам жолдойм жана бүгүнкү финалдык оюнду ачык деп жарыялаймын. Барыңыздарга белгилүү болгондой, буга чейин биз кышкы серияларды өткөрдүк. Дээрлик бардык командалар, Премьер лига, жогорку лигада командалар дээрлик ойношту жана алардын ичинен Сагынбек Мамановдун командасы финалдык турга жолдомо алган жана бүгүн бул команда телекөрүүчүлөргө каршы ойномокчу. Анда эмесе мен команданын курамын ордого чакырууну баштаймын. Демек бүгүнкү финалдык оюнда Бекжан Осмонов чакырылат. Команда мүчөсү мыкты билерман, кесиби боюнча кардиолог. Илгиз Шамырзаев, мыкты билерман, команда мүчөсү, педагог. Насирдин Ахунов, команда мүчөсү, кесиби боюнча энергетик. Дурусбек Касымов, телеалпаруучу, команда мүчөсү. Таалай Пазылов, команда мүчөсү, учурда жеке ишкерлик менен алектенет, мыкты билерман номинациясынын ээси. Сагынбек Маманов, команда капитаны, Кыргыз-Өзбек университетинин карьераны өнүктүрүү борборунун жетекчиси. Жол издедик, жылдап, айлап, жумалап. Максаты бар кеме көлдө сөз алат. Кубат алып жолго чыкты Нургелди. Курабыз деп, көрктүү, жайлуу имарат. Нургелди курулуш компаниясы. Ар бир адам жайлуу жашоого акылуу. Мына ошентип бүгүн 1 март сиздердин финалдык оюндарды эфирге берип атабыз. Манайыңыздар кандай, команда оюнга даярбы? Рахмат, урматтуу алып баруучу. Биринчиден саламатсыздарбы? Жалпы телекөрүүчүлөр, урматтуу алып баруучу, жалпы клуб. Манайыбыз аябай жакшы. Алгач эле биз ушул жалпы клубтун атынан, өзгөчө биздин командабыз атынан буга чейин да мыкты оюндар көрсөтүп келгенбиз. Мына бүгүн мыкты оюн көрсөткөнгө аракет кылабыз. Алгач ушул бизге демөөрчү болуп, интеллектуалдарды колдоп, бизге мындай мыкты демөөрчү болуп берип жаткандыгы үчүн жалпы Нургелди курулуш компаниясына, жамаатына, ошол эле катарында Барбол ата мекен өндүрүшүнө биз жалпы билермандарга алгыш билдирип коймокчубуз. Рахмат. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, биз оюнду баштадык. Бүгүн биздин студиябызда дагы бир меймандар бар. Ал меймандарды мен тааныштыра кетейин. Биздин студиябызда Ош шаарындагы Добромед клиникалык борборунун директору Амирова Тогонай Саматовна айым эжекебиз да келген. Кош келипсиз. Азыр бир аздан соң мен Тогонай Саматовна микрофонду узатам. Ага чейин көрсөтүүгө суроо жөнөтүүнү баштасаңыздар болот. Мына ушул директорго Билерман Орду оюнуна деп суроо жөнөтүңүздөр жана биздин оюнга катышыңыздар. Оюндун башкы демөөрчүсү Нургелди курулуш компаниясы. Нургелди курулуш компаниясы бепил жашоо үчүн бекем турак жай. Жана биздин өнөктөшүбүз Барбол ата мекен өндүрүш фирмасы, Тамшан Барбол бренди менен бүгүнкү күндө биздин Кыргызстанда шериндиктерди журтубузга тартуулап келүүдө. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз анда оюнду баштадык. Биринчи раунд. YouTube'дагы биздин көрөрмандар үчүн Билерман Ордо YouTube'дан излесеңиз болот. Жана ошондой эле Кут медиа каналында биз Билерман Ордо оюндарын киргизгенбиз. Биринчи раунд жана сиздерге каршы
кимдин суроосу бар? Нурманбет Сатыбалдиев, Кара Суу районунун тургуну. 1000 сом коюлат бул суроого. Мен суроосун окуганга чейин биздин студиябызда Тогунай Саматовнага мен микрофон узатсам. Тогунай айым биздин студиябызга мейман катары келип турасыз. Бүгүнкү оюнду көргөнү, финалдык оюнга биз дагы бир жолу ыраазылык билдирели. Сиздин Билерман Ордо клубунун оюнчуларына жана телекөрүүчүлөргө сиздин кабыл тилегиңиз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына бүгүн өзүңүздарга белгилүү болгондой, Билерман интеллектуалдык теле оюнуна көп болуп турабыз. Бул жерге финалдык оюнга биз атайы көптөн бери бул балдардын жөндөмүн, сезимталдыгын байкап жүрөм. Ошондуктан атайы ушул балдардын чындыгында эле ушундай даражада экен деген өзүмө бир суроо пайда болгон үчүн келип катышып отурам. Буюрса мен ойлойм, жакшы бир оюн көрсөтүп, бир өздөрүнүн дагы бир жолу жакшы жактарын, өздөрүнүн бир интеллектуалдыгын көрсөтөт деген терең ишеничтемин. Рахмат. Рахмат сизге дагы. Сизге да чоң ийгилик каалайбыз. Анда эмесе биринчи раунддагы суроо Нурманбет Сатыбалдиевдин суроосун мен сиздерге азыр окумакчымын. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган бул буюм 1550-1600 жылдары колдонулган. Бул буюм кандай максатта колдонулган ошол доордо жана кимдер? Кетти минута. Бычак окшоп турат э, канжар, биринчи вариант бычак, бирок анын 1500-лүктөрүндө айнек сыяктуу эмеспи, кадимки эле баягы жарык үчүн эмеспи? Шам сыяктуу эле. Шам сыяктуу элеби? Эми азыр ушундай. Бирок 1550-жылы. Бирок адам башы Зер буюм бул. канжар болушу мүмкүн, дагы эмне болушу мүмкүн? Жок, илиз канжар менимче 1550-60-жылы. 16 кылымдарда. Ичинде кандайдыр бир айнектеринчи, балким саат кызматын аткарабы, баягы Жок, саат сөйкө эмеспи? Жок, Ошол зергер буюмдар аял затында. Байлар колдонгон, эми шөкөттөлүп тургандан кийин байлар колдонгон. аялдар. Суроодо ким колдонулган деп айтып атат. Зергер Кандай максатта колдонгон? Максатта зергер буюмдар десек, мисалы неме эркектер мындайларды көтөрүп сөйлөйт, аялдар аял Кандай максатта дегенде материал катары. кандай болушу мүмкүн? Зергер же жок, бир жогорку мартабалуу адамдар муну канжар сыяктуу мисалы азыраак иштеп турган нерселерге иштеткен, мисалы же бир каттарды ачуубу, бир Албек мырза. Жооп берет. урматтуу алып баруучу, алгачкы суроого жоопту Илгизбек Шамырзаев берет. Илгизбек мырза. урматтуу алып 16 баруучу, кылымдарга барып атат. Кимдер жана кандай максатта бул буюмду колдонушкан? кимдер деген сурооңузга муну жогорку мартабалуу адамдар деп жооп беребиз. Биздин жооп сөйкө катарында, кымбат баалуу айыл затынын сөйкөсү катарында жогорку мартабалуу адамдар пайдаланышкан. Демек сиздер муну сөйкө деп эсептейсиздер. Ооба. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Учтуу экендигин байкадыңыздар, э? Бүгүнкү күндө биз дээрлик бардыгыбыз бул буюмду колдонобуз. Бирок биз мунун өтө жөнөкөй түрүн колдонобуз. Коомдук тамактануучу жерлерде. Демек бул тиш чукугуч, урматтуу билермандар. Тиш чукугуч. Ошол кездеги бийлер колдонгон тиш чукугуч. Көрдүңүздөрбү кандай тиш чукугучтарды колдонушкан? Эсеп 1-0. Теле көрүүчү Нурманбет Сатыбалдиев Кара Суу районунун Сары Колот айылынан 1000 сом утушка бул суроосу менен уялуу теле көрүүчүлөрдү куттуктайбыз. Ойнолат экинчи раунд. Ушул жерден Бакыт мырзаны сөзгө тартмакчымын. Нургелди курулуш компаниясынын расмий өкүлү ушул жерде турат. Бакыт мырза, кош келипсиз биздин оюнга. Мына бүгүн финалдык оюн. Ордодогу жигиттерге ийгилик. Бул жигиттерди көптөн бери билебиз, тааныйбыз. Дайым булар менен өнөктөш болгондо, сиздер менен өнөктөш болгонго дайым Нургелди курулуш компаниясы даяр. Чоң рахмат. Экинчи раунд кимдин суроосу? Алексей Гладышев Санкт-Петербург шаарынан. Сиздерге каршы Суробет суроосунун байгеси 1200 сом. Мыкты билерманга өзүнчө сыйлык бар, мыкты телекөрүүчүгө өзүнчө сыйлык бар. Ошондуктан активдүү болууга чакырамын, урматтуу команда.
Алексей Гладышев бизге Санкт-Петербургдан суроо жөнөткөн. Биз Россиядагы биздин көрөрмандарга да ыраазылык билдиребиз. Ондой суроону жөнөттүр бул телекөрүүчү. Мониторго көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар, мындай таштарды Микронезиядагы Яп деген аралдан көрсөңүздөр болот. Яп деген аралдан көрсөңүздөр болот. Сиздерге суроо. Жергиликтүү калк үчүн бул таштар кандай кызматты аткарган ошол убактарда? Кеттими? Жаргылчак эмеспи баягыдай? Тегирмен да? Жаргылчак. Арал экенин эске алалым. Арал экенин. Эме эмеспи? Күкүрт баягы от чыгара турган эме прибор эмеспи? Мындай экөөнүн бирине чоң да. Чоң болсо Чоң болуп турат. Жаргылчак болушу мүмкүн. Биринчи вариант жаргылчак, экинчиси баягындай дагы арал. Учкун чыгара тургандай. Терезе катары эмеспи? Жөн эле. Бул нерседен бир арал үйгө мындай же үйдүн устундарында ташынбы? Жок, үйдүн устунуна окшобой эле турат. Бул эме жалпак эле нерсе турат. Тагын Бул баягы кадимки эле от чыгара турган таштар эмеспи? Микронезия, Яп, арал. Арал. Дарактарда чоң да буларчы. Ошо чоң. Жок, дарактардан мындайракта тартылып калган. Дарактарга не болушу мүмкүн дагы? Мүмкүн жарылбайт дагы экен. Жаргылчак принципи. Же сырттагы бир коркунучтан коргонуу үчүн атайын ушул жасалган. Ошол ичине салып, менимче бул ошо от чыгара турганда бир эме ташка окшоп атат да, баягы бири-бирине тийгизсе. Алга кичинекей таш менен эле бирок Насир мырза. Эми чыгаштыгы Саамбек мырза. урматтуу алып барчу, ордодон жардам алабыз. Жардамга келиңиздер. 20 секунд убакыт бар. Кетти. акча деп ойлойсузбу? Кимде кандай вариант бар дагы? Акча? Акча кандай вариант? Кандай дейсиңер? Убакыт аз калды. Акча деп мен да уккандаймын. Акча деп уккандаймын. Уверен? Мындай. Акча болушу мүмкүнбү? Современный жашоодо жашай турган Болуптур, ошол. Ордо жардамдар бүттү. Суроого жоопту Насирдин Акунов берет. Насир. Урматтуу алып баруучу, биз ордонун жардамы менен ордодон да бир канча варианттар чыкты, өзүбүздө да бар эле. Бизде баягы чатырды тургузган, устунга койгону, атайын таштар дедик, балким от чыгарганы бири-бирине тийгизип, ошондой дедик. Бирок акыркы токтоло турган вариантыбыз бул акча катары колдонушкан, мунун чоңдугуна карап, баягы бизде купюранын чоңдугуна карап баалангандай эле, таштын чоңдугуна карап бааланган болушу мүмкүн. Акча катары колдонгон. Акча каражат катары колдонгонду эсептейсиз. Ооба. Бул ордонун жардамынан кийин, Ордонун жардамынан кийин. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтайын. Бул таштар тегерек экендигин байкасаңыздар болот. Демек, ошол учурдагы жергиликтүү калк буларды акча бирдиги катары колдонгон. Жооп туура. Ордон жардамы туура эсеп 1-1. 1200 сомдун жарымы ордого берилет, жарымы телекөрүүчүгө кетет. Менимче ордодон ким? Семетей Амиралиев. Оюн улантылат. 3-чү раунд. 3-чү раунд. Насирдин мырза. Угуп атасызбы? Угуп атам. Тыйын түрүндө акча бирдеги бүгүнкү күндө колдонууда бар. Тыйындын кагаз купюрасынан айырмасын мага айтып бериңиз. Кутманбек Арзиев Москва шаарынан суроо жөнөткөн, негизи Нокат районунун тургуну. Кайсынысы бизге жакшы колдонгонго? Азыр эмне үчүн тыйынды кайра чыгарышты? Кайра чыгарганын себеби баягы купюра эме болуп кетет да, баягы кагаз ашыкча элеп. Балким эме болсо керек, бул жок, ал чыдамдуулугу да каралган, бирок баягы акчаны атайын заказ кылып жасатабыз да, ошонун балким тыйындын эмеси каражат азыраак кетиши мүмкүн. Урматтуу билермандар, футболго команданын курамынан кызыккандар болсо керек. Насирдин, сиз кызыгасызбы? Бекжан бизден кызыгат. Бекжан. Камерун мамлекетинин улуттук курама командасы Африка өлкөлөрүнүн ичинен футбол дүйнөсүндө аябай мындай абройлуу командалардын бири, туурабы? 2000-жылдары Камерун 2 жолу Африка кубогун уткан.
1990-жылы дүйнө чемпионатына чейрек финалга чейин жеткен Африка өлкөлөрүнөн биринчи болуп, 2002-жылы болуп өткөн Африка кубогунда алар өзгөчө форма менен, тагыраак айтканда, жеңи жок футболкалар менен ойношкон жана кубокту утушкан. Караңыздар, мына ушул формада ойношкон. Жеңи жок. Ошол эле 2002-жылы Япония менен Түштүк Кореяда болгон дүйнө чемпионатына да келишкен бул команда. Бирок FIFA өкүлдөрү алардан жеңи бар футболка кийип ойносун талап кылып, эгерде кийбесе оюндан четтетебиз деп айтышкан. Сиздерге суроо. FIFAнын мындай талабы эмне себептен айтылган? Эмне себептен алар Камерундун өзүнүн формасына каршы чыгышкан? Минута кетти. Башка бренд спорт, башка бренд спорт неме кылып койушу. Токтот. Бу жерде баскетбол туура эле. Жок. Бу жерде бир нерсени унутпагыла. Бу жерде баягы неринде бир спонсордун бу футбол чемпионаты ошонун же болсо реклама эмес бар, Корея, Жапон 2002 деген. Ошол жазуу болуш керек бу жердечи. Талабы боюнча ошондой болуш керек. Ооба, ошол нерсе жазуу болуш керек да. Ошол себеби эле. Ошол себептен болушу мүмкүн. Катышып аткан турнирдин немеси. Ооба, Корея, Жапон 2002 деген эмблема болуш керек. Реклама боюнча да. Реклама Колдоо бир татуировкаларды бекитүү эмеспи же кандай? Жок. Реклама болсо керек бул жерде. Жок, реклама эмес, Жок, эмблема ошол баскетбол FIFAнын аты бу жерде жок болуп калышы мүмкүн. Балким FIFAнын аты жок болуп калышы мүмкүн. Корея, Жапон ошондой жазуулар жок болуп калышы мүмкүн. Ошол себептен болушу мүмкүн. эми кошумча айтып койсок болор экен. Кандай варианттар бар? Формасы да бул өзү негизи жеңи жок. Башка спорттун формасы сыяктуу да болуп калышы мүмкүн. Баскетболдук да башка эч эмес. Баскетбол Жеңден эми көбүнчө камера менен алганда сөзсүз түрдө каптал жагынан көп көрүнөт, туурабы? Өзүмө жооп берейин, урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан жооп берген аракет кылабыз. Бул жерде негизи чемпионаттын бул сөз уюштуруучулардын талабы боюнча бирдиктүү форма, жеңи узунда ошол жерде өзүнчө мындай уюштуруучулардын логотиби кетет, эмблемасы кетет. Ошон үчүн буну талап кылышкан. Жеңи жокто андай реклама же болсо тийиштүү эмблемалар көрүнбөй калат да. Ошол эле. Кайсы жерде болот ал эмблемалар? Ошо жеңинде да, жеңинде. Бул бул командада, Камерунда өздөрүндө жок болгон да. Жеңи кыска болуп атпайбы? Ошол себептен ушунда талап коюшкан. Сүрөттү эфирге берип атам, туура жооп катары. Эсеп 2-1 жооп туура. Мына ушул формада ойношкон, алар атайын тиктирген муну. Анткени капитандын эмеси байланыш керек жана компаниялардын аттары жазылыш керек. Жооп туура. Команда 1400 сом акчаны азырынча өзүнө жазып койсо болот. 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Талкуу учурунда Насирдинге туура ой келгени менимче жакшы болду. Команда башында бир аз туура эмес багытты тандап алды эле. Бирок Насирдиндин ою командага жеңиш алып келди десек болот. Сайып Жамал Шүкүрбек кызы Кызылкая шаарынан сизерге каршы суроо берди. Суроосун байкет 1500 сом. Суроо Курманжандатка жөнүндө. Курманжандатка тарыхта Тайманбас чоң аймакты башкарган датка катары бизге маалым. Кээ бир эмес, көпчүлүк учурларда сынган эмес, өзүн өтө токтоо кармаган учурларды биз билебиз. Бирок ушундай бир абал болгон Курманжандаткада. Андай абалга ал ага чейин кабыл көрбөгөн. Алымбек Датканын башы дуалдын кырына коюлганда дагы, Абдылдабектин жүрөгү кийиз баштыкка салынып келген кезде дагы, Камчыбектин мойнуна сыйыртмак түшкөндө дагы, 3 бирдей перзенти Сибирге айдалганда дагы мындай абалга түшкөн эмес экен Курманжандатка. Бирок бир учур, ошол доордогу бир учур, белгилүү бир инсанга байланыштуу болгон бир учур Курманжандатканы өтө жаман абалга алып келди. Ал кандай абал болчу, кандай окуя болчу? Кетти минута. Баягы Шабдан Батыр колун сурап келет. Колун сурап келгенде Алымбек Даткан Алымбек барда Шабдан булардын жакын баягы сатар жүргөн да. Жакын адам катарчы. өзү колун сураган, Казы болгондон кийин Шабдан келип атпайбы? Колун сурапчы.
Анан Салмат жатканды көрүп ошол жерде салматсыз папай дегенде апа менен баланын ортосунда нике жок деп мындай жылуу узатып койгон да. Башка ушунчалык деңгээлде капа кылган. Белгилүү инсан менен дегенде ушул болушу. Балким ушул болушу керек. Скобелев бар да, Орус баягыларчы. Сүрөткө түшкөн эми ал. Сүрөткө түшкөн. Сүрөткө түшкөн. Андан эмне үчүн уялат? Андан эмне сүрөткө өзү түшүп берип атпайбы мындай турган. Бул жерде өлүм болсо да жаман абалга түшпөт. Кандай жаман абал? Жок, сүрөткө түшкөн абалы дагы өтө оор өткөн агачы. Кандай? Өткөн ооба. Акыркы сүрөткө түшкөн. Мисалы факторлорду Сүрөткө эмнеге оор? Тура келбей Жок, баягы шабдан эле го себеби. Манас белгилүү эле манас байланышкан. белгилүү инсан болсо, Белгилейт менен болот. белгилүү инсан болсо бул илгиздин варианты көбүрөөк жооп атат да. Бирок анчалык деңгээлде анчалык белгилүү генерал менен түшкөн. Ошол Садырбек мырза, ким жооп берет? урматтуу алып баруучу командабыз атынан Бекжан Осмонов жооп берет. Бекжан. Урматтуу алып баруучу, бул жерде талкууда көргөнүңүздөй эле вариант өтө көп. Ошондой оор абалда да өзүн жоготпогон инсан кандай абалда өзүн жоготуп коюш керек деген суроо да булчу. Бизде эки чоң мындайча айтканда вариант бар. Бири Шабдан Баатыр колун сурап келгендеги абал. Экинчиси ошо баарыбызга жалпы кыргызга баягындай белгилүү болгон сүрөт, тарыхый сүрөт, ошо Курманжан Датканын жалгыз сүрөтү бар. Ошол сүрөткө түшкөн учурду айтып атабыз. Мен туура жоопту айтам. Курманжан Датканы мындай абалга алып келген окуя төмөнкүдөй окуя. Токтогул Сатылганов экинчи жолу сүргүнгө айрыла турган болуп калганда Курманжан Датка Ташкентке барып генерал губернатор Вревскийге жолугат. Ал Токтогулду бошотууну жана туткунга түшүп калган балдарды кое берүүнү айтат. Бирок Вревский Датканын суранычын орундатпагандай жооп кылган. Ошентсе дагы бир абалдын аркасынан бейкүнөө элди кырып жаткандыгын байкап, Вревскийге мына ушул ишти жөнгө салып берсин өтүнүп барган. Өтүнүп баргандагы абал, сураныч баргандагы абал Курманжан Датка үчүн өтө чоң мындай бир кечирилгис абал болгон да өзүнө. Анткени баласы сыйыртмактын алдында турганда дагы ал эч бүгүлгөн эмес да Илгиз мырза. Мына ушул учур үчүн Курманжан Датка өтө жаман абалга түшкөн дейт. 2-2 азырынча эсеп. Айрчамалы Шүкүрбек кызы 1500 сом утушка ээ болду. Телегөрүшү Куттуктайбыз. Кызылка шаарынын тургуну. Студент өзү телегөрүүчү. Жакшы турак, көңүлдөрдү шайкылар. Андай жерден алыс качат кайгылар. Нургелдидей компанияга кошулуп, келечекке тургузалы пайдабал. Нургелди курулуш компаниясы. Бейпил турмуш үчүн бекем турак жай. Оюн улантылат 5-раунд. Тарыхтын биз анча билбей калган жактары дагы бар, Насирдин мырза. Тарыхтын биз окуй алган жактары мына ушинтип телегөрүүчүлөр тараптан билип алганыбыз дагы пайдалуу чындыгында. Кимдин суроосу? Блицке менче бир аз жакын калды азыр, токтоп калды. Гүлзада Арапбаева Ош шаарынын тургуну 1700 сом суроосунун эгеси сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, мен суроону окуйн. Былтыркы жылы Россиянын блогери тарабынан Путиндин жасалма сүрөтү атайын монтаждалып, ал бир топ президенттердин Дональд Трамп, Эрдоган, Ангела Меркельдин курчосунда отурганын интернет тармагына чыккан. Жана ал жерде ушундай көрүнүш бар. Ушул президенттер Путинден кеңеш сурап, аны өтө берилип отургандарын байкоого болот. Бул маалыматты айрым россиялык ЖМКлар кадимкидей жаңылык катары кабарлашкан. Бирок батыш өлкөлөрү тарабынан бул маалымат жалган экендиги айтылган. Жакшылап маани берип карасаңыздар, сүрөттө катаны байкаса болот. Мен сиздерге азыр ошол сүрөттү көрсөтөм. Мына ошол сүрөт. Социалдык тармактарда аябай көп талкуу болгон сүрөт бул. Ангела Меркель да бар ал жерде турат, кызыл көйнөкчөн. Эми сиздерге суроо, урматтуу билермандар. Биринчи каталык, Путиндин алдында микрофон жок. Эгерде отурса болуш керек эле. Сиздер экинчи катаны таап бериңиздер. Кетти убакыт. Алдында кагаздарда башка эле мамлекет жазып турабы? Туркия деп турат.
Рашнда турат, а? Жок, бул жерде Ошол жерчи. Тагын? бул жерде экинчи ката эгер сүрөткө болгондо мына Эрдогандын жанындагы Кандайдыр бир котормочу сыяктуу шылдап сөйлөп же. атканда Котор- сол жакты караш керек эле да. Сол жакты карап угуш керек эле булчу. Бул сүйлөп атат. Нар жакка, аркы жакка. Жанында. Ошондо туура эмес да бул жерде. Менимче шылдап бир нерсе айтат. Меркель тактан эмечи? Мына артында туруп сүйлөп атат. Турсаңар мына. Эрдогандын котормочусу Путиндин оң кулагына барып атат. Өзү сол кулагында туруш керек болот. Туурабы? Себеби Эрдоган менен Путиндин ортосунда диалог которуп бериш керек. Трамп менен иши болбойт да анычы. Жөнүнө карап отурат. Ооба, ошондон ката болушу мүмкүн биринчиси. Тагын? Ооба, то есть экинчиси. Башкачы? Башка эми Путиндин сааты кайсы колунда? Оң колунда, сол колунда. Менимче ушул ката эмеде. Ангела Меркелдин тагып алган немеси эмеспи? Жеңиш болуп турган жерде. Ооба, тура. Интуиция Садык кайсыга? мырза, Дурусқа өрөйлү, а? ким жооп берет? Сизге өрөйлүбү? Турусбек мырза. Урматтуу алып баруучу, командабыздын атынан Касымов көрөбүз. Дурус Касымов. Негизги ката көрсө Германиянын канцлери Ангела Меркель экен, ал жеңиштин майрамына арналган лентаны байлап алгандыгы болуп жатат. Негизги ката. Сиз ушуга токтолуп атасыз. Ооба. Жооп кабыл алынат. Сиздерге азыр туура жоопту көрсөтөйүн. Сүрөттүн оригиналдык вариантын сиздерге сунуштайм азыр. Путин жок. 4 адам бири-бирин талкуулашып атат. Маселе Ангела Меркелде. Анда лента дагы жок. Жооп туура. 3 эсеп. Команда дагы 1 упай алдыга чыкты. Анткени Германиянын канцлери жеңишке арналган лентанын табуусу таптакыр мүмкүн эмес. Саясий жактан дагы, башка жактан дагы. Атайын блогерлер мына ушундай монтажды жасап чыгарышкан. Команда 1 упай алдыга чыкты. 6-чы раунд. Талай мырза, угуп атасызбы? Угуп атам. Негизи ушул белгилүү саясатчылар президенттерди шакаба кылууга сиз кандай карайсыз? Мисалы эми бир президентти ушунча эл шайлап атат. Бир мамлекеттин башчысы, үй бүлөнүн башчысы аталы болгондой, атаны эч кандай шылдыңдоого болбойт дегендей, бул президентти деле бир мамлекеттин мындай алганда бир үй бүлөнүн атасы катары көрсө болот да. Аны мүмкүн болушунча колдош керек. Аны урматташ керек. Аны эч кандай шакабалап, мындай карикатураларга тарткан. Супер Блиц раунд. Супер Блиц. Насирденби? Насирден ишенич кандай? Урматтуу алып баруучу, Насирдин Акылынов калды. Анда бир кол чайып коелу Насирдин мырзага. Насирдин мырза. Одан урматтуу алып баруучу. Биринчи суроо. Маматова Гүлкайыр сизге каршы суроо берет. Мен суроосун окуйм. Даярсызбы, Насирдин? Албетте, даярмын. Биринчи жолу Блиц ойноп атасыз, Ооба, биринчи жолу. Менин баамымда. Англиялык физик менен шакиртинин маектешүүсүнөн үзүндү. Шакирти физикке суроо берет. Мен дүйнөдөгү бардык буюмду эритүүчү металл жасагым келет, деди. Физик болсо, окуучусунун суроосуна ушундай жоопту берди. Окуучусу өзүнүн суроосунун туура эмес экендигин түшүндү. Насирдин мырза, мен дүйнөдөгү бардык буюмду эритүүчү металл жасагым келет деген окуучуга англиялык физик эмне деп жооп берди? 20 секундда кетти. Урматтуу алып баруучу, жооп берет окшойм. Жооп бериңиз. Мен дүйнөдөгү бардык нерселерди эритүүчү зат жасагым келет дегенде, металл жасагым келет дегенде физик мындай деп жооп берген болушу мүмкүн. Бул ишти химиктер кылыш керек дегендей тариздечи. Бул ишти химиктер кылыш керек деп жооп бергенде ойлойсуз. Болушу мүмкүн. Бул ишти химиктер кылыш керек.
жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Эгерде сен бардык буюмду эритүүчү металлды жасай турган болсоң, аны кайсы жерге сактайсың деп кайра өзүнө суроо берди. Анткени бардык нерсени эритүүчү металл болсо, аны кайсы жерге сактайт, кайсы жерге койсо да эрип кетет да, туурабы? Насирдин мырза. Мына ушинтип жооп берди. Тилекке каршы Блиц сиз үчүн ийгиликсиз болуп калды. Насирдин мырза, эсеп 3-3. Блиц токтоду. Маматова Гүлкайыр Ош шаарынын тургун 500 сом акча болушка ээ болду. Биз телекөрүүчү куттуктайбыз жана финалдык оюн улантылмакчы. 7-чи раунд. 7-чи раунд. Анар Токтосун Ош шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Демек, көңүл буруңуздар Сыр сандык студияга. Сырдуу сандык. Насирдин Акунов жана Дурусбек Касымовдун ортосунда турат. Дурусбек Касымов тыкылдатып текшерип көрүп атат. Мониторго көңүл буруңуздар. Сиздерге суроо. Монитордогу чиймелер эмне үчүн ушундай тургандыгы менен сыр сандыктын ичиндеги нерсе бири-бири менен байланыштуу. Эмне бар сандыкта? Кетти минута. Не ваза, не ваза окшоп турат. Жок. Ваза эме? Ваза. Чиймелер менен бул чиймелер эмнени билдирет өзү? Мындай. Кылдар эмес, бир комузга же тиешелүү. Я бул скрипканын эмеси эмес. Ошондой болушу. Ошол да кыл. Бирок комузга батпайт да мунун ичи. Жок эми. Просто эме. Сүрөтү деле болушу мүмкүн да. Сүрөтүбү? Же күкүрт болушу мүмкүн эмеспи? Баягы жандырганда мындай сыяктуучу, чакканда балким ушундай. Ири болуп кеткенби? Жок, ири чагылбайт. Жок, анда биринчи, экинчи, үчүнчү көрүнүш болушу керек. Чиймелер да ошол. Тескерисинче турбайбы? Ошол ваза О, дегенде биринчи мындай болот, кийин мындай болот. Гүлбү же? А гүл болушу мүмкүн, тегенин бирде 3тү түбүн алып өтсөк, тарелкасы болсо, эми тагын анан гүлдүн иши да. Нерсе сыйылганда бир кетет. тагын Бритва, Биринчи, экинчи, үчүнчү көрүнүштү эске алайлы да. Бритва туура. Балким бритвадыр. Бул жактан мындай кылганда, Биринчи биякта кийин кыймылыдыр биякта. балким. Бритва кыймылыбы. жогоруга да, бирок Кандай? жогоруга кеткенде Бул дирижердун мындай. Сагынбек мырза, Жумуртка болушу мүмкүн. ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу Илгизбек Шамырзаев жооп берет. Илгизбек Шамырзаев. Сыр сандыктын эмне бар? Экөө бири-бири менен байланыштуу да? Урматтуу алып баруучу, бул сызыкчалар биз ойлоп атабыз, кадимки эле жумуртканы жерге коюп тегереткенде ал ушул чиймелер аркылуу мындай өз аракетин улайт деген чечимге келип атабыз. Сандыкчада жумуртка бар. Жумуртканы томолоткондо ушундай абалдарда кандай дедиңиз? Жумуртканы жерге коюп тегерете турган болсок, алдыны карай. Ал түз кетпейт да. Бир канча кыймылдарды аткаруу аркылуу алдыга жүрүп олтурат. Демек ошолордун бир көп учураган чиймеси го дейм. Бир үчүнчүсү түз болуп турат да. Кээде баягы бышкан жумуртка түз кетет да. Кандай алганда? Жок, чын. Өзү сагын Илгизге берип тура эле кылды негизи. Илгиз билиш керек эле. Балким Илгиздин жообу туурадыр. Анткени Илгиз педагог. Бул ден соолукка байланыштуу маселе, урматтуу билермандар. Биз ушунун мисалындагы тыгыз байланышкан нерсени азыр сиздерге көрсөтөбүз. Сыр сандыктын ичинде эмне болушу мүмкүн? Бул кадимки сумка. Урматтуу билермандар, сумканын бир түрү. Эми сиздерге мен эмне үчүн мындай сызык коюлганын дагы көрсөтүп берейин. Омуртканын кыйшайып кетүүсүн көрсөтүп атат рентгенден атайын адистер. Сумканы эгер аркага түз алса кандай болот? Сумканы бир жакка ар дайым көтөрүп жүрсө омуртка кандай зыян тартат? Жана сумканы оң колтукта ар дайым алып жүрсө омуртка кандай зыян тартат? Бул сумка болчу, урматтуу билермандар. 4-3 эсеп. Теле көрүүчү Анара Токтосунан биз куттуктайбыз. 1800 сом акча утушка ээ болду. 8-чи раунд. 8-чи раунд.
Бүгүн финалдык оюн урматтуу телекөрүүчүлөр. Суроо жөнөтүүнү уланта берсеңиздер болот. Биздин дарегибиз Ош шаар Ленин көчөсү 330. Facebook'та жана Instagram'da Билерман Ордо деп издесеңиздер чыгабыз. Ал жерге суроонун жообу менен жөнөтүңүздөр, фото, сүрөт, дарегиңиздер жана телефон номериңиздерди калтырыңыздар. Демөөрчүдөн суроо. Демек, бул биздин демөөрчү башкы өнөктөш Нуркелди курулуш компаниясынан сиздерге суроо. Урматтуу билермандар. Мына алдыда ыйык Рамазан айы келе жатат. Апрелдин акыркы жумасынын бир күнүндө орозо башталат. Эми сиздерге суроо. Эмне үчүн орозо парз болгон Рамазан айы жылып турат, жыл сайын 12 күнгө жылып турат, туурабы? Эмне үчүн? Эме да хижри айда 12 ай бар. Ал 30 күндөн, балким 29 күндөн болушу мүмкүн. Айдын жаңырышына карап. Жок, 30 же 29 күн болот да. Берги Григориан календары болсо эме болуп турат. 365 күн болот. Айдын жаңырышына жараша. Ооба, жылбайт. 30 12 көйсөң, ошол система башка вариант жок. Айдын жаңырышы. Башка вариант жок. Айдын жаңырышына караган үчүн. Тагын 12-13 күн. 29 күндө дагы ай жаңырып кайра Ошол бир ай токтолуп калышы. Эгер 30 күн болсо 360 менен 10 күн артка 10 күн, 11, 12, 13. Башка варианттар жок. Айдын хижри айына байланыштуу. Ошол себептен. Григориан календарь менен хижри Мусулман календары менен эсептегенде жеңилирээк жылып турат. Айга эле. Хижра. Айга байланыштуу да. Айга эле байланыштуу хижри ай бар. Мисалы, ушул жылы орозо башталат дегенде дагы бир күн эрте башталып кетет го. Кээдечи. Насырашын жооп берсек да болот да, ушул убакытта эмес. Урматтуу алып баруучу Насирдин Акмырович жооп берет. Насирдин мырза, эмне үчүн? Урматтуу алып баруучу, хижри айда 12 ай болсо, аны 30дан көбөйтсөк, эме 360 болот. Григориан календарында болсо 365, високосный жыл болсо баягындай 366 күн болот. Мусулман хижри календар боюнча бул стабилдүү календар эмес. Биздики баягы мусулмандардын календары айдын жаңырышына карап, балким 29 күн. Өзүңүзгө маалым болгондой, Рамазан айы 29 күн тутуп алган учурларыбыз болот. Ошол башка айларда 29 күн болуп калышы мүмкүн. Ошонун эсебинен 12 күн, балким кээде 13 күн айырмачылык болгон жылдар да болгон. 10-дан 13 күнгө чейинки айырмачылыкты байкаганмын мен жеке өзүм. Ошонун эсебинен болушу мүмкүн. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопду айтам. Демөөрчүнүн суроосу бул. Демөөрчү өзү түшүндүрмө берсин. Атайын бул логикалык анан арт тараптан ойлоно турган суроо кылып түзгөнбүз. Ушул жигиттердин эсептөөсү деле бунун ичинде бар болчу. Биринчиден себеби хижри жылында 29-30 күндөн жаңыра турган болсо, Григорианда 30-31 жаңырат. Жылда ошол жылып турганда ошондон. Экинчи чети бул Кудай Тааланын бизге болгон сыноосу, ушундай каалоосу, Кудай кандай кааласа биз ошондой кулчулук кылышыбыз керек деген маани туюндурат. Толук түрдө биз демөөрчү болуп аткандан кийин биз билермандардан бул нерсени талашпайбыз. Билермандар сиздер үчүн беребиз. Демек, сиз буну команданын пайдасына чечесиз. Команданын пайдасына. Ыктыяр өзүңүздө. 4-4 эсеп. 1000 сом акча команданын эсебине өтөт жана оюн улантылат. 9-раунд. 9-раунд. Раунд кимдин суроосу? Зүлфия Кангелдиева Жалал Абад облусунан кайсы айыл экендиги же район экендигин жазбаптыр. Жиликтерди ким толук билет командадан? Сагын мырза. Жилик 12 мүчө болот. Ушул негизги жиликтер койдун мисалы артка анан алдыңкы буттарынан чыгат. Кашка жилик, далы, жото жилик, чүкөлүү жилик, жамбаш, эң сыйлуу конок. Бул жылкыда болсо уча болуп эсептелет. Койдо болсо
биздин аймактарда ар кандай ар түрдүүчө тартылат. Мисалы башты кээде эң күчүүсүнө тартып коет, кээде эң аксакалына тартат. Негизинен 12 мүчө, 12 жилик болот. Маалыматыңыз, жакшы эле маалыматыңыз бар экен. Эми сиздерге суроо. Телекөрүүчү сиздерге суроонда фотосунда жөнөтүп атат. Жото жилик бул чүкөлүү жилик. Туурабы, дурус мырза? Бул устукан маанилүүлүгү боюнча жамбаштан кийин турат. Адатта эркектерге тартылат. Бул устукандын сөөгүнөн сиздерге азыр ошо жото жиликти берип атабыз. Илгери кыргыздар бир буюмду жасап пайдаланышкан. Кандай буюм жасашкан? Кетти минута. Баягындай да буюмдар болгон, бирокчу чүкөлдү бир тарабын алат дагы ортосу көмдөй теш аркылуу баягындай музыкалык май сыяктуу болот да, ошондой да чоор сыяктуу болгон болушу мүмкүн. Бычак асап, бизге жакыныраак. Бирок варианты жок. Музыкалык эле аспапта мен көргөм. Музыкалык камчы дагы кайсыга туура келип турсак болот? Камчы чоорду билесиздер да, эшик көмдөй болот, бир жак коюп болот. Аны үйлөр мындай алганда мындай түрдүү аспаптарды буюм деп атат. Камчы Дагы андан башка камчыныкы көбүнчө баягы туяктарынан жасалат да. Туурабы? Туяктары болот да камчыныкы көбүнчө. Ээликтин туяктарынан жасалат. Туяктуу камчы, бирок сөктөн балким морт да. Камчыдан көрө музыкалык аспап бар го, чоор, ошону улак тартканда дагы камчынын кээде күчү тиет да, сөксүн. Эми музыкалык аспап мындай эме адекват. Кыргыздар баягындай уруп күч сынашып сындырган да мурда. көбүрөөк ушул жилик боюнча маалыматы бар, ошондуктан Дурус Касымов көрөбүз. Дурус Касымов. Мына экрандан жото жилик, анан сөөгү өзүнчө бөлүнүп көрсөтүлүп турат да. Сөөгүн көрүп турасыз, ак түстөгү сөөгү. Эмне жасашы мүмкүн мындан, Дурусбек? Илгерки убактарда кыргыздар. Да бир айтып коеюн, негизи туура эле эркектерге тартылат. Ал эми мындан мурунку же жамбаш менен ушул жото жиликтин ортосунда кашка жилик аялдардын улуусуна тартылат. Колдогу далылар болсо аял кишилердин кичүүлөрүнө, келин кесектерге тартылат, карчыгалар. Биз эми эркек кишиге улуурагына тартылганына байланыштуу деп сөөгүн эркек кишиге тартылат, бул сөзсүз түрдө. Ошого да байланыштырып атам, жобу муну. Камчы жасашкан болушу мүмкүн. Камчыга сап да, мындайча айтканда, камчынын сабы кылып жасашы мүмкүн. Камчыга сап кылышкан деп ойлойсуз? Деп ойлойм. Жооп кабыл алынат. Жооп кабыл алынат. Бакыт мырза дагы активдүүлүк байкалып атат. Анткени Бакыт мырза өзү аябай изденген жигит. Бакыт мырза, сизде кандай комментарий бар? Менин оюмча бул аябай бекем каттык болот. Буну бир нерселерди майдалоого пайдаланышкан, майдалаганга уруп, ошондой кылып пайдаланыш мүмкүн да. Урматтуу алып баруучу, мен улуттук оюндарда пайдаланганбы, маселен ак чөлмөктө деген ой келип атат. Анан бул жакта да бар экен жооп. Көрөлү. Менде бир идея пайда болду эле, бирок мен айткандан уялып атам, муну шимек катары колдонулган деп ойлоп атам. Шимек? Ооба. Бешикеби? Ооба. Ушул уятпы? Жок, эми айткандан уялып атам, уят эмес, бирок эми айткандан уялып атам. Шимек бул кадимки шимек да, макул. Мен туура жоопту айтайын. Жилик эркектерге тартылат дегендин өзүндө бир илмек бар эле. Туура жообу бул бешиктерге шимек катары пайдаланышкан. Урматтуу команда, урматтуу Тагын мырза. Мунун сүрөтүн карасаңыздар, көрүнүшү шимекке окшоп турбайбы, урматтуу билермандар? Эсеп 5-4. Телекөрүүчү Зүлфия Кангелдиева 2000 сом акчалуу күчтөй болуп, Жалал Абад облусунун тургуну экен. Коомго айтчу, чоң жаңылык жар салып, колу коңушу туугандарга айталык. Эмгек менен иш баштады Нургелди, элге кызмат кылуу үчүн там салып. Нургелди курулуш компаниясы. Жашообуз жакшылыктарга бай болсун. Оюн улантылат 10-чу раунд. Муну шимек деп сиз көрүнүшүнөн окшоттуңузбу же маалыматыңыз бар беле? Башында окуганда мен дагы эме болгом да, мындай
сөөктү кантип шимек катары колдонулган деп. Анткени бул катуу дагы сөөк, оюп тешиш дагы аябай кыйын болгон. Бир жерден окугам. Артур Расулбеков, Бишкек шаарынын тургуну. Урматтуу меймандар, дүйнөлүк картаны карай турган болсок, кызыктуу бир көрүнүштөр бар. Кайсы бир өлкөнүн картасы бир жаныбарга же буюмга окшоп кеткен өлкөлөр бар, Сагын мырза, туурабы? Мисалы үчүн Италия. Илгиз эмнеге окшойт? Өтүккө окшойт, Исландия өрдөккө окшойт, мисалы үчүн. Урматтуу меймандар, Европанын картасы. Менин суроома жакшылап көңүл буруп туруңуздар. Европадагы кайсы мамлекет ажыдардын сөлөкөтүн элестетип турат ушул жерде? Кетти минута. Ажыдар бул жерде. Швейцарияда. Австралиядан кийин баягы арал сыяктуу уланган ажыдар. Бул жерде Европа деп турат. Европа деп койду. Норвегияны. Ошондо Норвегия окшош жатат да башында, туурабы? Ажыдар. Норвегия. Ажыдарды карайлы. Норвегия. Окшошураак ба? Мына. Эми ажыдарга окшош болгондон кийин от чачып турган бир элес болуш керек да. Сөзсүз ошону эске алайлы. Кайсы окшошураак мындай? Грецияда окшошуп кетип атат. Ажыдар. Бу жерде логика жокпу? Мисалы, Уэльсте баягы байрагын окшоштоп атат. Азыр бекене Италияны жанда жашылчы өтүккө окшоштурган жок да. Исландия өздөккө окшоп турат. Ошол окшоп турат да бирок. Ажыдарга мына Англия өзү деле окшоп турат да. Англия окшош. Мына карап турсуңарбы мындай? Тагын? Кайсы? Мындай ажыдар окшоп. Англия. Туура эле. Ошо могу чекедеги эле Атлантский океан дегенде жашыл мындай куйругу аркалуу болуп мындай турат да. Мындай болуп турат. Англия окшоп атат. Да, ооз ачкан сыяктуу. Англия эле башка өлкөнү көрүш кыйын. Норвегияда башына окшоп атат. Норвегия окшош атат, карасаң. Сагынбек мырза, ким жооп берет? Командабыздын атынан Талай Пазыл жооп берет. Талай Пазыл. Биз Англияга токтолдук. Бул жерде бизде азыркы аты боюнча Улуу Британия. Бул жерде Норвегия деле кичине окшошот экен деген варианттар болду бизде, бирок акырында Англияга келип токтолдук. Улуу Британия мамлекети. Англиянын кайсы көрүнүшүн ажыратып окшойсуз? Кайсы көрүнүшүн? Оозун ачып, от чачып турган ажыдарга окшош. Оозун көрсөтүңүзчү? Бул жагында деле мындай башы менен канаттуу ажыдар окшошуп турат. Анан оозунан от атып тургандай болуп турат. Демек сиздер Британияда эсептедиңиздер, Жооп кабыл алынат. Отуруңуздар. Мен эми туура жоопту айтайын. Эгерде команданын жообу туура эмес болсо, 6-4 эсебинде финалдык оюнда жеңилип калышы мүмкүн. Туура болсо 5-5 эсебинде дагы оюн улантылат. Ар бир мамлекетти карап чыктыңыздарбы Сагын? Европада ар бир мамлекетти. Эми аракет кылдык ооба. Бул жерде өз-өзүнчө көрсөтүп коюлганы сиздерге пайда болчу. Эми мен мына сиздерге биринчи бир элементин көрсөтөйүн сиздерге. Бул Хорватия. Урматтуу билермандар. Хорватия. Мен жалпы картада көрүнүшүн көрсөтөйүн. Мына Италиянын үстүндөгү оң жагындагы кызыл, роза түсүндөгү красканы өлкөнү көрүп турасыңар, роза түстүү. Бул ушул Хорватия. Мына сиздерге эң чоң көрсөтөм, мына караңыздар, канаты, башы турат. Жана муну дагы бир элементин көрсөтөйүн сиздерге, өтө эле бир окшош турушкан. Сол жакта Хорватиянын чек арасы, оң жакта атайын ажыдардын нак эле өзү. Демек, мына ушинтип бүгүнкү финалдык оюнда 6-4 эсебинде Сагынбек Мамановдун командасы акыркы суроодо телекөрүүчү Артур Расулбековдун суроосуна жеңилди. 6-4. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу команда, бул жерде Сагынбек мырза оюн тууралуу сизден кыскача пикир сурайм. Ага чейин болсо, мен бул жердеги Бакыт мырзаны сөзгө тартайм. Бакыт мырза, мына оюндун акырына чейин болдуңуз, чоң рахмат. Нуркелди курулуш компаниясы бүгүн финалга дагы башкы демөөрчү катары катышып турат. Сиздин баамыңызда оюн кандай өттү? Команданын ичинен кимди байкай алдыңыз? Ал эми телекөрүүчүлөрдөн кимдин суроосу сизге өзгөчө жакты? Урматтуу алып баруучу, сиздерге терең ыраазычылык. Бизди чакырып, өнөктөш болуп, биз менен бирге иш алып барып атканыңыздарга. Биларман ордо жигиттерди оюнун бааладык.
элдин оюнундагы баа бердик. Элден утулганына карабай булар дагы өзүнүн максаттары бар эле, утабыз деген. Бирок тагдыр экен өткөн нерселер. Тагдырында жазылган экен утулушту. Биз билермандардын арасынан элибизде мыкты билермандар таптык дагы Нуркелди курулуш компаниясынын атынан белегибизди тапшырганга уруксат этиңиздер. Кабыл алып коюңуз Илгиз мырза. Өткөндө дагы мыкты болгонсуз Илгиз мырза, бул сапар дагы мыкты болуп атасыз. Суроолордун арасынан бүгүн мага өзгөчө жана кызыктуу болду. Булар дагы 1 жылдан бери күтүп жүргөн сыр сандык эң мыкты болду. Анын ээси Анарага бизден Нуркелди курулуш компаниясынын атынан ушул жерде экен тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Анара аябай жакшы болуп тур. Анара өзү студияда экен. Анара Токтосунова Нуркелди курулуш компаниясынан 1000 сом акча менен сыйланат. Мыкты суроо ээси болуп тур. Куттуктайбыз Анараны. Бул жерден телегөрүүчүлөрдүн бүгүнкү 6 телегөрүүчү утушка ээ болуп атат. 6 телегөрүүчүгө да Нуркелди курулуш компаниясы өз утушун тапшырат. Ал эми кийинки сөз болсо бүгүнкү биздин коногубуз, кадырлуу мейманыбыз Тогунай Саматовна берсек. Тогунай айым, сизге оюн жактыбы? Кандай ойдо калдыңыз? Командага кандай баа бердиңиз? Сиз оюңуз уксак. Жакшы, өтө жакшы таасир болду. Балдар аракет кылышты, бирок суроолор өзгөчө болду. Жанагы омурткалар боюнчагы суроолорго чындыгында мен башкача вариант бар эле менде. Ал жоопту чындыгында өтө логический вопрос экен. Анан балдарга рахмат, аракет кылышты. Кудай буйруса, жаңы оюн башталса мындан дагы жакшы ийгиликтерге жетесиңер. Эч качан маанайды түшүрбөгүлө биз силер менен. Ошондуктан мен бүгүн өзгөчө бир кичине подаркалар менен келдим эле. Ушу баардыгыңар өтө билерман мыкты балдар экенсиңер, бирок ошолордун арасынан мен бирөөнү тандап алдым. Бул жерде конок балабыз бар экен, эң ушул мыктылардын мыктысы деп мен өзүм бул жеке оюм. Азыр мен жазырдым. Насирдин Ахунов. Сизге мен өзгөчө белегим бар. Бул ушул Добромед медцентри клиникасынан баардык кызматтар боюнча кызматтарга акысыз сертификат, врачтын көзөмөлү, УЗИ, ЭКГ, физ кабинеттин баардык түрлөрү, инъекциялар жана массаж баары камтылган. Ушунан келип бизден лечение алсаңыз болот. Охо, Насирдин мырза, өтө сонун белек. Баардык көрсөтүү кызматтар сизге акысыз бул клиникада. Рахмат. Белегим бар болчу. Бул сумманы айтып койсом 10 000 сом. Ушу командага менин атыман. Өтө чоң рахмат. Мынакей Сагым мырза, көрдүңүздөрбү? Бардыңарды. Рахмат сиздерге бардыңарга. Өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрүңүздөр. Дайыма ушундай күчтүү балдардан болуп кыргызымдын келечегине жакшы эмелер күтсө болот силерден. Бир ойчул балдар болуп жүрө бергиле. Рахмат силерге. Чоң рахмат. Бир өзгөчө дагы бир сертификат азыр алып келбедим, бирок өзүм ушул жерден азыр чечтим. Бул жанагы шимек боюнчагы суроо. Нурсултан. Нурсултан, мынакей караңыз, дагы мүмкүнчүлүк. Сизге мага реквизиттериңизди берсеңиз, мен өзүңүзгө чакырып, биздин ушул кичине болсо да ден соолугуңузга кам көрсөңүз болот. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Тогунайым бүгүн күтүүсүз белектерди тапшырып кетти. Добромед медициналык борборуна сиздерге чоң рахмат. Айттор, мен бүгүн ыраазымын сиздерден, урматтуу демөөрчүлөр. Бакыт мырза, чоң рахмат. Манас мырзага дагы мына компаниянын директору катары биз ыраазылык билдиребиз клубтун атынан. Ал эми биздин дагы бир өнөктөшүбүз Барбол кондитердик фирмасынын адал шириндиктерин кабыл алып коюңуздар. Барбол ата мекендик өндүрүш фирмасы Ош шаарында жайгашкан. Адал жана таттуу дайыма жаңы гана. Ал эми Сагын мырза, сизден кыскача сөз. Жалпы ушу демөөрчүлөргө биринчи кезекте Нуркелди курулуш компаниясына, жетекчисине, жамаатына, анын катарына сүйүндүрүп келген Добромед медициналык борборунун жетекчисине Толгон айымга, жамаатына, Барбол өндүрүштүк ата мекендик жалпы кызматкерлерине, жамаатына ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса мындан ары дагы көптөгөн ийгиликтерге жетишербиз. Чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушу менен биздин бүгүнкү финал көрсөтүү соңуна чыкты. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Кийинки эфирде көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Чоң рахмат.